Оорукананын палаталары жыктолгон. Жабыркагандар түн 1 окумга чейин келип жатышты. Кээ бирлерин ушул урандылардын астынан алып чыгышкан. Кече болгон жарылуудан полиция имаратынын ичиндеги мечиттин бүтүндөй дубалы кулап, көптөгөн адамдар урандылардын астында калган. Андан бери 24 саат өтүп, коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Жарылуу болгон жайга эң жакын келе алган жерибиз ушул болду. Окуя менин артымда, Түшченде полиция имаратынын ичинде орун алган. Бул жер азыр да кымкуут. Тез жардам унаалары улам келип жатышат. Бийлик өкүлдөрү издөө иштери дали уланып жатканын айтышты. Алар тирүү калгандарды табуу аракетинде технологияны колдонуп жатышат. Урандылардын астынан 30га жакын жарадар болгон адамды алып чыктык. Акыркы 2 адамдын бири куткаруу операциясы башталгандан 10 сааттан кийин чыгарылды. Экинчиси дээрлик 12 сааттан кийин куткарылды. Бирок түштөн кийин куткаруучулар тобу издөө иштерин токтотконун билдирди. Бүгүнкү гезиттер жардыруудан 63 киши каза болгонун жазды. Бирок алардын саны улам өсүп жатат. Жангечтилердин мечитке кире алганы бизди абдан тынчсыздандырат. Ушунча адам шейит кетти. Террорчулар полициянын имаратына кантип киришкен? Полиция өзүн коргой албаса, биздин коопсуздукту кантип камсыздайт? Пакистан талиптеринин борбордук органы уюм мечиттерди бутага албайт деп бул окуяга тиешеси жок экенин билдирди. Бирок алар менен байланышы бар топтун командири жардырууну жасаганын моюнга алган. Бул көптөгөн жылдардан берки ушунча кишинин өмүрүн алган окуялардын бири. Адамдар мындай окуялар дагы кайталанат деп кооптонуп жатышат.